мекендештер, Кейжин недвижимость агенттигинде дагы бир кыргыз мекендешибизди турак жайлуу кылып атабыз. Кокоев Нурсултан кардарыбызды биздин компаниянын атынан куттуктайбыз. Анан Нурсултан айтып кетсең, азыр эмоцияларың кандай болуп жатат, сделкабыз өтүп жатат. Сделка бүтүп элек, бир аз бар. Азыр эмоцияң менен мекендештер менен бөлүшүп кетсең. Саламатсыздарбы мекендештер. Мен эмоциялар менен пока мындай вау деп айта албайм, бирок жакшы мындай келечекти мындай ойлоп, буюрса өзүм үйүмдө акча төлөп, бала окурам менен ошол жерде жашап дегенде, анан өзүм үйүмө главный мындай эшигимди ачып кирип, ачкычы меники, короче, акчасын төлөп дегенде, ошол эле квартирага акча төлөгөндө эле бияка кичине өзүң акча үйүңө, бирок кичине көбүрөөк төлөйсүң, бирок үйүң өзүңө калат экен. Буюрса ошол эми мындай эмоцияларды пока айта албайм. Мен буюрса эртең ачкычты алып үйгө кирип, үйдү көргөнбүз первоначально, анан ачкычты алып үйгө кирсек, анан дагы бир бөлүшүп кетебиз эмоцияларыбыз менен. Анан мекендештер негизи кээерки кардарлардын убактысы кээде одобрение кетсе, кээде үй тандоого кетет. Бул Нурсултандыкын айтсам, өзү айткандай, өзү дагы сиздерге айтып берет. Одобрениясы эч кыйынчылыксыз болгон. Себеби одобренияны кээде банктан чындап чалып калат. Биз дагы кадрлар даярдайбыз. Нурсултан өзү самозанятый болуп иштейт. Самозанятый болгон үчүн болбойт да негизи. Анан созаемщик кошкон, созаемщигине дагы эч кандай звонок болгон эмес. Одобрениясы дагы бат болгон. Үйгө келгенде 3 үй көрүптүр. Бирөөсү өзү айткандай Лобнядан, Королевдон, анан азыр тандаган үйү. Нурсултан Королевдогу, Лобнядагы үйлөрдөн эмне үчүн Балашиханы тандап алдым? Көп эле Балашиха пробка дейт. Пробкасынан корккон жоксуңбу? Биринчиден Балашиханы неге тандадым? Мен өзү негизи ошо Лобнядан, ошо тараптан бир жашайын деп. Мен негизи 18-жылы Москвага келгенден бери ушул тарапта жашайм да. Востокточу. Анан Семеновский, ушул тараптан Новогиреево, Перово, ушул Сентябрьский жашайм. Анан более ошол район мага знакомый, более мындай өзүм райондо чувствовать этем да өзүмчү. Анан ошон үчүн мен Лобняны көрсөм, Лобня алысыраак экен. Анан үй негизи жакпады. Үйдө кичине дом жакпады, мындай кичине ветхий экен, анча эскирак. Анан Королевду барып көрдүм. Королевду барып көргөндө Королев бүт эле баары жакты, район жакты, өзү дом квартира деле жакты. Квартиранын кичине ремонт, канча ремонттор бар экен, бирок нормальный ремонт кылып жашаса болот. Бирок кичине акча сарптап. Анан Королев бир эле жакпаган жери транспорт, мындай Ярославский шоссе деген ошол бул пробка болуп калат. Эртең менен пробка, кечинде пробка. Баары элдер чоң шосседе аяктан көп жүрөт. Аяктан бир эле ошо проспект Мирага түшүшүң керек, аяктан центрге жетиш үчүнчү. Мен жумушум машина менен связанный болгон үчүн ошо транспорт развязкасына карадым. Транскапиталда 3 саат дегенде кардарыбыз Нурсултан мырзанын сделкасын аяктап бүтүрдүк. Нурсултан сделканын баарына күбө болду. Экрандын артындагы турган кээерки мекендештерге дагы бөлүшүп кетет. Себеби сырттан караганда турак жай алуу оңой эле көрүнөт да. Анан кээерки кардарлардын түшүнүгү боюнча болду, кичине аракет кылсаң эле баары оңойдой сезилет. Бирок бир сделканы чыгарыш үчүн баардык команда иштейт. Нурсултан жанагы банктан сөзүбүз бөлүнүп кетти. Кичине ошол жактан улантып, негизи сделка тууралуу, компания тууралуу өз ой пикириңди билдирип кетсең. Сделка тууралуу айтып кете турган болсок, сделка өтө мен үчүн жеңил болду. Эртең менен саат 10го жазылган эле экен. Кичине себептер менен байланыштуу бир кечигип калдык, бирок ага карабай сделкабыз өтө мындай мага бат эле болгондой сезилди. Анан жакшы мындай мындай любой эменин иштин бирдемкени убакыт сааты болбоюнча мындай Алла таала болду берем деген мененче болбойт экен. Ошо убакыт сааты бүгүн болуптур. Ошол сделкабыз жакшы аяктады. Үйдөн айтып кете турган болсом, Балашихадан алдык. Балашиха 1 Карла Марса деген жерден. МКАДтан бир 4-5 чакырым алыстыкта болуп калат МКАДка. Үйдүн хозяиндары дагы өтө жакшы мусулман киши экен, чеченец экен. Ошол негизинен анан ошо жалпы Самара Нарматованын командасына сиздерге баарыңыздарга терең ыраазычылыкты айтамын.
видеого тартканыбызга да ыраазычылык айтып кетебиз. Буюрса ошол баарынын ошо команданын өтө жакшы иштеп эме кылгандан ошо биздин буюрса үйүбүз колубузга кирип отурат. Эми буюрса эмки жумаларга ачкычты алабыз. Андан дальше буюрса видео отчет кирет го деп ойлойм. Үйдүн баасы 6 миллион 750гө түштү. Ремонту жакшы. Анан кийин бул сделканы даярдаганга деле негизи 15 күн кетти. Анан кээде кардарлардын дагы мындай түшүнбөстүктөрү болот. Себеби кээ биркилердики эмне үчүн эле бат эле чыгарасыңар деп, бул дагы саткан адамдардан дагы кээде көз каранды болуп калат. Себеби эгерде бир дагы документи жок болуп калса, биз тараптан дагы сделкага чыгара албайбыз, и банк дагы сделкага койбойт. Ошол азыр Нур-Султан Кыргызстандын жараны, өзүнүн официальный жумушу жок, созаемщик кошкон, досуну кошуп, ошол эки кишинин сделкасын бүтүрдүк. Нур-Султан үйдүн ээси, квартира оформление болду, документтер колуна тийди. Эми регистрацияны күтөбүз. Регистрация өткөндөн кийин буюрса үйүнө дагы барабыз, видео отчет болот. Үй жакшынакай, сонун, двухкомнатный, баштапкы төлөмү жок, турак жай алды. Нур-Султан азыр кээ мекендештер ойлонуп жүрүшөт. Турак жай алсамбы, же албасамбы, же кайсы компанияга кайрылсам дегендерге өз ой пикириңди кардарыбыз катары, турак жай алган кардарыбыз катары сунуштап кеткен. Чын мындай жүрөгүнөн чыккан сөздөрдү айтып койсоң. Мен ошол өз мекендештерге айтып кетерим. Бул эми Москвага келгенибизден кийин мындай кыска мүнөткө келсек, бир жөн анан көп убакытка бала окураныбызды алып келип, уже бала окурабыз, уже мектепке барып, садикке барган, садикке барып, ушинтип калды да көбүнүкүчү эми. Мен жаштуулардынчы, анан баарыныкы эле уже мектепке барып калды. Эми Кыргызстандан алсак деле, Кыргызстандан бияктан бир комнатаны снимать этип, бир канча жылга чейин жашайбыз. Бала окурабыз, биздики ошо комнатаны эле көрүп жашап калышабы, өзүнүн үйү жок дейчи, өзүнүн мекенинде үйүбүз болот, буюрсачы. Анан Москвада өзүбүздүн үйүбүздү алып, өзүбүз төлөмүбүздү төлөп, эми кичине көбүрөөк төлөсөк да, бирок өзүбүздүн үйүбүзгө төлөйбүз.